Assalamu алейкум кадырман замандаштар. Элтер коомдук телерадио компаниясынын эл наркы теледолбоорунун кезектеги саны ободо. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн маселеси эмдөө. Эмдөө деген бир оорунун алдын алуу аракети деген мааниде түшүнүлүп келет. Ошол мааниде кийинки биздин жанагы европалык медицина жаралган мезгилде деле колдонулуп, анан кийин жанагы медициналык бир иш чара катары, оорунун алдын ала турган иш чара катары пайдаланылып, колдонулуп келатат. Бүгүнкү күнгө чейин биз билгенден дээрлик бир 30-40 жыл эмдөө операциялары болгон болуш керек биздин элде. Бирок кечээгүнкү жакынкы убакка чейин эле биз мындан бир кандайдыр бир маселе көргөн жок элек. Бирок кийин ушундай бир каршы пикирлер пайда боло баштады. Ушу эмдөө дегенден дегеле кереги жок экен. Анан анын жүйөлөрү мындай экен деген. Анан ошол бүгүнкү күндө айрыкча жанагы жаш балдарга, ымыркайларга, жаңы төрөлгөн балдарга эмдөө процессинде айрыкча көрүнүп, ошол жүйөлөргө муйган, толгон биздин атуулдарыбыз, мекендештерибиз көбөйө баштады. Анан алар балдарын эмдетпей, өздөрүн да эмдетпей, анан ошондой иштер болуп атат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн талкуусу да мына ошого арналып жаткандыктан биз атайын адистерди чакырганбыз. Республикалык эмдөө борборунун адистери, дарыгерлер белгилүү олтурушат. Анан ушул эмдөө ишине каршы чыгып аткан, эмдөөнүн тетири жактарын айтып берип жаткан дагы бир мекендештерибиз, улутташтарыбыз арабызда. Ошонун бири Шайлообек Ажы Үркүнбаев агабыз. Шаке, эми сөздү алгач сизге берели. Топту бузуп, сөздү баштап берсеңиз, эмне үчүн эмдөөгө каршы болуп атасыңар? Эмне деген жүйөлөр бар? Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаков. Assalamu alaikum телегөрүүчүлөр. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Биз азыркы бүгүнкү күнү, эл бүгүнкү күнү Кудайга эмес, врачтарга көбүрөөк ишенип турган мезгил турат. Ошон үчүн врачтарга өтө чоң жоопкерчилик жатат. Ошол жоопкерчиликти алар дагы эскертип коюш керек, Аллах Тааланын алдында жооп беришет. Көз буу эле, көз көрүнбөй эле, изилденбей эле келип айтып аткан нерселерге албетте ар ким адамдар, биз дагы дин, илимдин негизинде, далилдин негизинде болгондон кийин биз дагы аракет кылабыз далилди сүйлөгөндү. Албетте биздин далилибиз Куран. Куранда Аллах Субхана Таала ошол эле Нахл сүрөсүндө 16-сүрөдө айтып атат. Эй адамдар, мен силерге харам кылдым, тыюу салдым, өлүмтүктү колдонгонго. Силерге мен тыюу харам кылдым, канды, экинчиси кан келип атат. Жана мен силерге тыюу салдым чочкону. Жана ошондой эле бисмилла деп Аллахтын ысымы менен атап сойбогон малдардын этин, дегеле малдарга тиешелүү нерсесин баарын мен силерге харам, тыюу салдым деген аятты жиберген. Бул аятта өлүмтүк мертвечинадан кийин эле ошол кан келип атат. Бардыбызга белгилүү, бул сыворотка вакцина деген кандан жасалат. Ал белгилүү, эч ким тана албайт. Мына врачтарда отурат. Эми аны биз дагы да териштирбейбиз. Ал бисмилла деп союлган малдын канынан жасалдыбы, же маймылдан жасалдыбы, же бир өлүмтүктөн жасалдыбы, аны да териштирген эмеспиз, ал жагынан да күмөн бар. Албетте, эч убакта прибыльный нерсе болуп аткандан кийин жакшы нерседен эч убакта жасалбайт. Мен лекарственный департамент республика дары-дармектин департаментте генеральный директор болуп иштегем. Бул кандай текшерилет, текшерилбейт жакшы билем. Эми ал сурооду врачтарга жумшасаңыз жакшы болот. Бул эмнеде эң жакшы айттыңыз сиз. Маселе эмнеде болуп атат? Маселе ошол учурдагы
бирдеке мык кирип кетти, столбнякка каршы бере турган сыворотка тууралуубу, же ымыркайларга берип аткан сыворотка тууралуу, же ит тиштеп алды бешенство тууралуубу, же ымыркайга салынып атырган тууралуу, ошону тегерегенде сүйлөшөбүз. Албетте берки сывороткаларга биз каршы чыгара албайбыз. Ал учурдагы сывороткалар. Эми ымыркайды туура айтып кеттиңиз. Эми эле төрөлгөн бул жашоого эненин жатынан эми чыккан балага бул 5 мүнөт электе мына фактылар барып туруп түзмө-түз канына салып аткан сывороткалар тууралуу сүйлөшөбүз. Анын сиз санын айтып кеттиңиз. Санын булардагы калпка чыгарып бар. Мен санын айтып кетейин. Эң биринчи эле 1 суткага жетпей эле бул жерге сала турган БЦЖ деп коет. Ал жерде 3 сыворотка бар. Бул противотуберкулезный полиомиелит деп коет, шал оорусунан анан гепатитке. Жана бул сразу эле төрөлгөндө эле берилген 3 түрлүү сыворотка турат. Бул 3 түрлүү микроб турат. Жана 2 айында бере турган сывороткалар бар. Бул ошол азыр табылып пента вакцина деп. 5 вакцинадан турган. Пента деген 5 деген сөз. 5 вакцина андан тышкары оозуна шал оорусуна тамгысат. 3,5 айдан кийин дагы пента вакцина ошону кайталайт. Дегеле мынакей жарым жылга чейин, жарым жаш болгонго чейин 21 сыворотка вакцинанын түрү салынат ымыркайга. Жарым жашка жете элек балага. Ошо кечирип коюңуз. Эми ошонун түрү ошолор менен оорусун деп сайылып жасалып аткан жок да. Ошолор кийин жугуп калса жукпасын ошондой нерселер деген максат менен жасалып атпайбы? Ошол сөз болуп атат. Бизде мындай маселе болот. Эми ошону менен теги 20 жашына чейин, 20 жыл болобу, 10 жашына чейин качанга чейин оорубаса экен деген максат менен дагы да болсо Куранга каршы алдын ала алуу деген маселе болуп атат. Мен буну салып атып деп айтып атат. Бул бала 10 жылдан кийин туберкулез менен оорубайт деген маселени коюшуп атат. Бу дагы Куранга каршы. Кантип биз айта алабыз эртеңки күнү эмне болорун? Бул маселеде албетте эмнеден келип чыгып атат? Бардыгы эле ошого макул болот. Кийин ооруп калышы мүмкүн, кийин туберкулез болуп калышы мүмкүн, кийин гепатитке эмнеге салып атат дегенде суроолор туулат азыр бул жерде. Гепатит кан аркылуу, бул аба аркылуу эмес, кан через кровь кетет. Сыворотка аркылуу жугулат. Ошонун учурда аны ким врачтар өздөрү стоматологиядан, операциядан жуктуруп атат. Бул воздушно-капельным путем гепатит өтпөйт, ага эмне үчүн салып атат деген суроо туулат. Бизде ошол вопрос келип атат. Жана ушул эле мейли зыян пайда алып келсин деп атабыз. Мейли зыянды жок деп атсаңар, пайда алып келет деп атсаңар, бирок зыяны жок экенине кепилдик бергилечи деп атабыз биз. Ошону текшердиңерби деп атабыз врачтарга. Мүмкүнчүлүгүңөр барбы деп сурап көрүңүзчү бул врачтардан. Ошону текшергенге мүмкүнчүлүгүңөр барбы, силердин лабораторияңар барбы деп сурап көрүңүзчү сиз врачтардан. Ошол маселе болуп атат. Көрсөтүүнүн демирчүсү Мухтар Өмүракунов атындагы коомдук фонд. Рахмат ажеке. Эми Жолдош байке, сиз ушул эмдөө ишинин ана башчысыз республика боюнча. Бул биздин улутташыбыздын айтканы канчалык туура, канчалык силер буга кошулбайсыңар? Сөз сизде. Бизде Кыргызстанда 2001 жылы Жогорку Кеңеш жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча мыйзам кабыл. Ошол мыйзамдын негизинде Саламаттык сактоо министрлигинен буйрук чыгып, ошо жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча иш чараларды эметкен. 2005 жылы өзгөртүүлөр менен кошумчалар менен 2005 жылы ушул мыйзамды жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча мыйзамды кайра карап чыккан. Себеби дегенде Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин бизде көп жарандарыбыз, студенттер чет өлкөгө барып, айрыкча ажыга баргандар, ар бир өлкө ошол кайсы ооруту эмделип барыш керек. Ошонун негизинде 2005 жылы толуктоолор жана өзгөртүүлөр менен кабылган. Ошолорду аткаруу боюнча, мыйзамды аткаруу боюнча Саламаттык сактоо министрлиги бекитип берген эмдөө календары бар. Ошол эмдөө календары боюнча азыркы мезгилде жумуштар жүргүзүлүп жатат. Кечирип коюңуз, сөзүңүз оозуңузда. Ажыга баргандарды дагы момундай эмдөөдөн өткөргүлө деген талап барбы? Мен диний көз караштагы адамдарга таң калам да, мен түшүнбөйм да. Мисалы, жылына 3600-дөн 4000ге жакын адамдар ошол Мекке Мединага барып атышат. Ошол Сауд Арабия ислам дининин мекени болуп эсептелет.
Ошолор жанагы менингитке каршы, мээнин сезгенисине каршы, жана сасытмого каршы, кептерге жана сенекке каршы эмдөөдөн өтүшүн талап кылат. Мына жылың эле ошо ажыга барып аткандар бардыгы толугу менен ошо эмдөөдөн өтүп, эмдөө баракчасы менен гана анан виза алып, ошол Мекке Мединага барып атышат. Ошол эле Сауд Арабиясында болобу, эмдөөдөн өтпөсө аларга виза берилбейт. Анан эми ал баш тарткандары да бар ичинден. Ошол ажыга баргандардын азыркы мезгилде 18 жаштан 80 жашка чейинкилер барып келип атышат. Ошолор баары эмдөөдөн өтүп атышат. Өздөрүнүн эмдөөдөн жугуштуу оорулардан сактап калып, мындай акыркы 2 жылдан бери, 2-3 жылдан бери биздин Кыргызстанда ушу эмдөөдөн баш тартып, ушу вакцина арам, жаман, кандан жасалган, бул генге зыян берет, адам ден соолугуна балдар төрөлгөндө жасалат деген эмелер ушу диний көз караштагы адамдарда пайда болуп атат да. Биз ошол балдар, бул жугуштуу, бул илимий жактан негизделген нерсе. Ошол негизинде ушул биз жаш балдарды төлөгөндөн баштап жугуштуу оорулардан сактап калышыбыз керек. Себеби дегенде ошол эле жугуштуу оорулар, кептер, сенек, көкжөтөл, шал оорусу, кургагуучу, кызамык, кызылча, тепки ооруларынын бардыгы вакцина менен токтотулат. Эч качан мына азыркы бизде 93-жылдан бери Кыргызстанда шал оорусу катталган жок. Бүгүнкү күндө медицинада шал оорусун дарылаганга дары-дармек жок. Болгон 2 тамчы менен гана ушу шал оорусуна сакталып калат. Мисалы 2010-жылы мына коңшулас Тажикстан Республикасында шал оорусу жүрүп кетип, 400дөн ашык ошо лабораторияда ошо жерде вирусту табышып, 36га жакын адам кайтыш болуп кетти. Муну сактап алар ошол жана ооруган 400га жакын бардыгы келечекте ошол инвалидтер болуп калат да. Ошон үчүн биз бир жагы, экинчи жагы мына диний көз карашта диний уюмдардын бардыгы өкмөттөн бөлүнгөн. Өкмөт жүрүп аткан саясатка, мисалы диний уюмдар бул арам, жаман, эмдөө болбойт, жасаганга болбойт, балдардын ден соолугуна терс барат. Бул ошо туура эмес. Ар бир диний көз карашта адам өзү үчүн жооп бериш керек. Элдин арасында ушундай эле арам, жаман деп эметкен болбойт. Бул илимий, алардын бардыгы даярдап, алардын баарын тазалап, ал вакциндердин баары бүгүнкү күндө сапаты жагынан ошол эле бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун уруксат баракчасы аркылуу келип атат да. Алар эми ошол жанагы баланын ден соолугуна эч качан жасалган вакциндердин баардыгы сарыктын бу түрү болобу, кургагучук болобу, кызамык, кызылча болобу, эч качан ооруду алып келбейт. Ал организмге ошол оору эгер организмге түшүп ошого каршылыкка турганга мүмкүнчүлүк болот да. Бул сөз түрдө өтүш керек. Бул ажеке дагы бир аргументти жүйөнү айтып атат. Мисалы жанагы гепатит деген оору азыр көп жайылбады. Вирус гепатит. Ошол кан менен гана жугат деген айтылып атат да. Кан менен гана. Анан кан менен жукчу нерсеге эмнеге эмдеп атасыңар? Эми сарык оорусунун Б түрү деп коет. Сарык оорусунун Б түрү ошондой кан аркылуу жугат. Бирок ошол бизде 2001-жылдан бери ушул жанагы эмдөө графигине кирилген. Бала төрөлгөндөн кийин 24 сааттын ичинде сарыктын Б түрүнө каршы эмдөөдөн өтүш керек. Андан кийин 2 айлыгында, 3,5 айлыгында, 5 айлыгында. Себеби ошол бала төрөлгөндөн кийин бисак эгерде энеси ошол сарык оорусунун HPS деген деп коет, мына клиника мына Нурмухамед Жамалович да айтып берет. Ошондой менен ооруган кош бойлуу аялдардан төлөгөн балдар алар сөзсүз түрдө балага жугат да. Биз ошол балдарды сактап калыш үчүн гана биз ушу сарыктын Б түрүнө. Себеби сарыктын Б түрү деп бул жакта энесине баласына жукпасын деген мааниде эгерде ошол сайып атасыңарбы? ооба. Эгерде ол балага жугуп кала турган болсо, мына молдеге айтып атпайбы, сарыктын Б түрү андай. Ал кийин ошол боор жумуш иштен чыгып калып, анан сироз деп коет, мына медицинада ракка чейин айлап калып атат да. Ошондо 30-40 жашка жетпей көбү кайтыш болуп кетип атат. Ошол биз 2001-жылдан бери баштадык гепатит. Мына ошол алган 1 жашка чейинки балдар азыр эч качан сарыктын Б түрү катталган жок. Азыр бизде гепатит менен ооруган кишилер аябай көп. Республикадачы. Ошолордун баары качандыр бир кезде эмдөөдөн өткөн эмеспи? Жок, гепатиттин азыр сарыктын түрлөрү көп да. А, Б, С, Д, Ф, Д. Ал сиз айтып аткан бул Кыргызстан эндемичный зона болуп жанагы сарыктын А түрү. Бул кир кол менен аркылуу жугат. Ал А түрү менен жашап эчтеке жүрө берет экен. Ал сарыктын Б түрү, коркунучтуу ошо сарыктын Б түрү. С дегендер бар. Бирок бүгүнкү күндө Сга каршы азыр вакциндер даярдалып элек. Бирок мунун үстүндө бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму иштеп жатат. Биздин жана эмдөөлөр Сга каршы эмеспи?
Ал сарыктын Б гана түрүнө. Б гана бир эле Б бир эле Б түрүнө. А сарык менен Б түрү менен ооруп калган болсо, анда сөзсүз түрдө жанагы сарыктын Д түрү менен да кошо ооруп калышы ыктымал да. Ошон үчүн биз сарыктын Б түрүнө, А Сына бүгүнкү күндө вакцина даярладык. Рахмат. Түшүнүктүү. Эми Ибрагим мырза, сиз дагы сөзгө аралашыңыз. Эмнени айтпай калдык? Эмне аргументтер ортого чыкпай калды? Азыркы эмдөө маселелеринде көп балдар эмделип калды. Бирок биз азыр биякта отурганыбыз келечектеги кыргыз муундун жоголуп кетүүсү же кыргыз муунуна зыяндык тийип калбоосу тууралуу бир маселени көтөрүп жатабыз. Биз билебиз, жанакындай ар бир саясатчылар, батыштын саясаттары кайсы бир деңгээлде, кайсы бир программада балким ошондой бир зыяндарды келтирип жатуу да мүмкүн болушу мүмкүн. Ошол үчүн биздин бир гана талап кылганыбыз эмдөө маселесин, жанакында дары-дармектерди, ошолорду алууда лабораториянын негизинде карап текшерсеңиздер. Себеби дегенде биз ошону текшермейинче биздин коомго зыяндык келип калса, кыямат күнү ошол биздин улуу урматтуу мына врачтар отурат, ошолор кыямат күнү Кудайдын алдына жооп берип калат. Сауд Аравия жанакында эмдөө маселесин көтөргөндү. Азыр ошол Сауд Аравияда болобу же араб мамлекеттеринде болобу, ал жерде өтө чоң талашууда жүрөт бул маселе. Ошентип чоң бир алымга, Ибн Баз деген алымга кайрылышканда ал айткан: эгерде буда зыяндыгын табышса мусулмандардын врачтары, анда бул зыян болуп такталат деген. Эгерде зыяндыгын табышпаса, анда далилди күтүш керек деген. Ошол үчүн далилди ачык кайсы бир деңгээлде таба албай жатат Сауд Аравия араб элинин жанакы врачтары. Эмнеге? Себеби деген анткени көп арабтар илим жанакындай медициналык жердеги илимден бул СНГдан болобу көбү илим алып келип жатышат. Тагыраак айтканда алардын көбү медицина илимине көп басымдуулук элек калп болуп эсептелет. Ошол үчүн алар бул маселесине жакшы ачыктай элек бул маселени. Ошол үчүн биякта биздин Шайлоо байке көтөрүп жаткан себеби бул такталган маселе. Себеби дегенде эмдөөдөн зыяндыктар болуу жөнүндө бир гана бир-эки медик көтөргөн жок. Бул дүйнө жүзүндө масштабтуу деңгээлде чоң медиктер бул маселени көтөрүп жатууда. Ошол үчүн биз албетте мен бул өзү областта жанакындай кесиптин ээси эмесмин, бирок Аллах Таала Куранда айткандай: "Исалу мин ахли зикр ин кунтум ла та'ламун". Силер эгерде бир маселени билбесеңер, илим ээлеринен сурагыла дейт. Ошон үчүн биз дагы илим ээлеринен сураганда шал оорусуна, жанакындай туберкулезго деп туруп алдын ала бир нерсени эмдөө маселесинде шариятта момундай өкүм бар. Шариятта бул гамит деген өкүм бар. Гамит деген сөз бул келечектеги бир нерсе менен план түзбө дейт шариятта. Келечекте бир нерсе үчүн эле бир нерсени окум коюларбы? Мисалы ошол арам болуп эсептелет. Себеби дегенде келечекти али билбейсиң. Ошол 10 жылга, мисалы 10 жашындагы жашоосуна биз кепилдик берелик деген шариятта арам болуп эсептелет. Эмнеге? Анткени биз азыр ошол сиздер айтып жаткан маселени компьютердик жактан кара турган болсок, бир компьютерди ала турган болсок, ошол компьютерга биз антивирус жүктөйбүз. Антивирус кандай максатта? Билесиңер, азыр көп белгилүү ба, Троянский деген вирус бар да. Ошол Троянский деген вирусту киргизбесин деп эле алдын ала ошол антивирусту жүктөп койсок, калган вирустарды киргизе берет деген сөз да бул. Ошол сымал кичинекей балага алдын ала бир микробторду киргизип салуу, ошол вирус менен күрөшүү деген сөз. А бирок жанакындай грипп менен ооруп калат, ар түрлүү оорулар менен ооруп калганга ага ким кепилдик берет? Ошол үчүн ошол алдын ала кыла турган маселе шариятта Аллах Тааланын бизге жараткан заттын кылган өкүмүнө каршылык кылып жатат. Эч качан бир дагы адам алдын ала бул адам бир нерсе менен ооруп калбасын деп бир алдын ала дарыларды бербейт. Дарылар кийин берилет. Шариятта дарылар кийин берилет, ооруп калгандан кийин. Ал эми алдын ала жанакындай тазалыкты же ошого жараштуу бир маселени көтөрөт. Рахмат Ибрагим мырза. Эми жанагы Куранда дагы негизги чоң талап бар да. Коом өзүн өзү оңдобосо, Кудай Таала аны келип оңдоп бербейт деген.
Ошол окшош ушунун баардыгы биз өзүбүз аракет кылалы, айгалы, оорубайлы деген нерсе да оорунун өзүн аяктырганча анын алдын алган жакшы деген аксиома да бар. Жугузбашка аракет кылсак жакшы болот эле. Бирок жанагыл Ибрагим мырза айтып аткан, Шайлообек ажы дагы айтып аткан маселелер текшересиңерби силер ошол вакцинаны? Бул жерде мындай маселе болуп атат. Биздин ажыларыбыздын айткан сөзүнө кошулабыз. Бир жагынан тактап айтыш керек да. Биринчиси, эмди жана карама каршы суроолор бар деп атпайсыңар. Ошого биринчиси карама каршы болгондо кайсы маселесине карама каршысыңар? Биринчи пайдасы барбы, жокпу деген суроого жооп бериш керек. Эгерде пайдасы барбы, жокпу десе, мен көп айтам, пайдасы бар. Эми конкретно айткыла десеңер, аны айтып беребиз. Экинчиси, зыян жагы, ошо балдардын денесине, келечегине зыяны барбы, жокпу десеңер, аны да биз изилдөп не кылып атабыз. Бүгүнкү күндө туура жугуштуу оорулар аябай көп, андын миңден саны көбүрөөк болот. Бүгүнкү күнү дүйнөдө 25-26 ошо жугуштуу оорулардын вакцина управляемый инфекция деп коет. Ошо ооруларды ошо эмдөө менен, вакцина менен токтотушка мүмкүн бар деген 25-26 карыштуу вакцина бар. Биз бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде колдонгон балдардыкы 9 түрү кошулат. Жана айтып атпайсызбы, көп балдарга жасалып атат төрөлгөндөн баштап депчи. Ошо вакцина биз ошо көзүбүз ошону жеткенибиз үчүн 9 жугуштуу оорулардын алдын ала алабыз, азайтабыз деген не кылыш үчүн биз аларды киргизип атабыз. Албетте аларды биринчи ошо биздин улуттук календарыбызга киргизгенден баардык жагын изилдеп көрүлөт. Бүгүнкү күндө жанагы медицина основанный доказательств деп коет. Медицина ошо изилдөп такталган деген ошо туура нелер маалымат келгенден кийин, ошондон кийин биз не кылабыз. Так, мисал алайык, шал оорусу, полиомиелит. Мен ошо ооруларды мурун көп көрчүм да. Бир мисал келтирейин, 58-жылы бизде Караколдун өйдө жагында Теплоключенкада санаторий ачылган. 100 койкалык санаторий ачылган. Ошо шал оорусу болуп калган балдарга реабилитациялоо центр ачылган. Ушунча көп болчу, аларчы. Ошо ошо биякта айтып атпайбы, ооругандан кийин дары бериш керек деп. Бирок ооруп болгондон кийин кайта дарылаган дарысы жок. Это 100% ошо шал оорусу менен ооруса, это бул келечекте инвалид болуп калат, мүмкүнчүлүгү чектелген бала болуп калат. Бирок бизде азыр жакшы мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошону эмдөө менен, полиомиелитный вакцина менен 93-жылдан баштап бирде шал ошо полиомиелит менен ооруган бала капталган эмес биздечи. Это бул чоң жетиштик деп эсептейм мен балдар менен ооругандык. Экинчи гепатит Б, А, Б, С. Сөзүңүз оозуңузда ошонун вакцинасы кайсыл жактан даярдалып келет? Түштүк Кореядан. Буга чейин Союз мезгилинде ким даярдачу аны? Это институт Чумакова деген болчу, ошол жактан Россиядан келчү. Мурун Союзда ошол жерден не кылып. Мунун негизин эмне түзөт? Шал оорусунун вакцинасынын негизин эмне түзөт? Это вирус полиомиелит деп коет. 3 түрү болот. Ошо дикий поливирустун ошонун ослабленный эмнесинен түзөлөт да. Кайдан алат аны? Аны ошол так вакцина это өстүрөт да, аларды эмне кылат. Азыркы мына бүгүнкү күндө биз оральный поливалентный вакцина деп коебуз, ОПВ деп коет. Это ошо дикий поливирустун лабораториялардан аларды сактап, ошолордон ослабленный кылып туруп, ошо вакцина чыгарат. Бүгүнкү күнү биз уже айтып атабыз, мына 93-жылдан баштап бизде шал оорусу катталган жок. Биз ОПВны азайтып, ИПВга өтөбүз. Инактивированный поливалентный вакцина деп чыгарып атат аны. А жерде почти вирустун күчү жок да. Эптеп эле от эмне кылат, ошон адамдын кичинекей балага бергенде, ошо бала ошо вируска иммунитет чыгарат, кийинкерде уже бул вирус даже ошо менен бала ошо жолукканда оорубайт да, ошо уже иммунитет болот, стойкий, положительный иммунитет деп коет. Анан кийин жанагы гепатит А, Б, С дебеди, гепатиттин Аныкыда вакцинасы бар, Бныкыда вакцина бар, Цд жок. Бизде былтыр мына аябай көп катталды гепатит А.
аны биз алып келип сайсак болот, бирок легкий форма, жеңил форма өткөн үчүн биз аны киргизбей жатабыз, яны жазабайбыз. Көп мамлекеттер аны жазайт. Б болсо, Б менен ооруган балдар көбүнчөсү сразу цирроз печень берет, же анан кийин ракка өтүп кетиши мүмкүн. Ага тоже дары жок, мындай келечегин не кылганга. Ошон үчүн аны ошонун алдын ала ошо вакцина гепатит Б киргизилген. Лабораторный текшерилүү ушу вакциналарды бизден мамлекетибиз кичинекей, экономикага жагыштуу, ага мындай чоң биолаборатория керек. Мына былтыр ошо биолабораторияны бизге ачабыз дегенде коомчулук көтөрүп койбойбуз деп туруп ачкан жок. Ошо вакциналар текшерилет. Бул референс лаборатория деп коет. Референс лабораториялар бул Россияда, Казакстан өзүнө ачкан, Казакстандын мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жактан баардыгы именно текшерилип не кылат. Анан кийин текшерилгенден кийин бүткүл дүйнөлүк организация здравоохранения ВОЗ уруксат берет ушул заводдорго. Мына ушул заводдордун неси чыккандан кийин преквалификация деп коебуз биз. Квалификация болгондон кийин, значит, булар текшерилди, пайдасына, безопасность деп коет, зыян келтирбегенине баардыгына, анан кийин только бизге келет ошол жактан. Орустардан тыюу салып койду. Всемирная организация здравоохранения орустар чыгарган вакцинадан тыюу салып койду, албагыла деп. Кыргыздар албайбыз, билесиз? Ошо эмне үчүн деген маселе бар. Мен айтам. Көп заводдор ошо ВОЗдун преквалификациядан өткөн жок. Ошон үчүн тыюу салынбайт. Бу жерде чет өлкөлүктөр тыюу салбайт орустардыкын алгыла. Просто ВОЗ бизге рекомендация берет, рекомендация кылат. Мынаудан булар өткөн, ушулардан алсаңар болот деген рекомендация берет. Ошондуктан Россиянын заводдор көп преквалификациядан өткөн эмес, ошон үчүн биз көп вакцинаны башка элден алабыз. Анткени дагы бир маселе бар. Бу жерде биз маселени алганда Жолдош Сапарчан жакшы билет, айтып бере алат. Биз через ООН, через ВОЗ, через ЮНИСЕФ алабыз. Алардыкы уже текшерилип, не кылып өздөрү алып келгендикин алабыз. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Манас кинотеатры. Суроого жооп берели. Россиянын баягы союз бузулгандан кийин алардын экономикасы мүмкүнчүлүгү болбой калган. Негизги вакциналардын баардыгы Уфа шаарында, Башкортостанда, анан Украинада, Харьковда, Ленинградда чыкчу. Алардыкы дагы аз санда болуп, алардын бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунда преквалификация өткөн эмес. Аларда уруксат баракчасы жок. Бирок алар өзүнүн өлкөсүндө колдонуп атат. Бирок Россияда эле ошол вакциналардын азыркы мезгилде ошол бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунун талабына жараша деп азыр кайра ошо илимпоздор кайра анын үстүндө иштеп атышат. Биз балдар фонду аркылуу сатып алынат. Баардыгы ушу жанагындай сапаты жагыдан анан ден соолукка зыян келтирбей турган. Ошол вакциналар жанагы Нурмухамед Жамалович айткан надлежащее производственная практика деп коет орусчасына GMP. Анан ошол бүткүл саламат сактоо уюмунун преквалификациясы бар вакциналар бул жерге алып келди. Алып келингенден кийин департамент лекарственного обеспечения бар, жанагы дары-дармек менен камсыз кылуу саламат сактоо министринин алдында. Алардан дагы каттоодон өтөт бул. Каттоодон өткөндөн кийин алар ошол жанагы келген вакциналарды баягы документтерин карап, ошол каттоодон өткөндөн кийин гана бизге уруксат берет жанагы колдонуу жагы боюнча. ООН деген биздин Бириккен Улуттар уюму деген чоң дүйнөлүк уюмубуз бар, баардык мамлекеттердин башын бириктирип турган. Ошонун атайын программалары бар. Мисалы, бир топ өлкөлөрдө адамдардын санын азайтуу боюнча. Жөн эле түздөн түз эле механикалык түрдө азайтуу боюнча. Анан ошого баардык программалар иштейт. Анан жанагы сырттан түштүк Кореядан келеби, кайданбы сырттан ар кандай вакцина ар бир адамга сөзсүз бериле турган бир дары препараттар келип атат да. Анан эми ошолорго кошуп бир кайсы бир ушул кыргыздын төрөтүн азайтайын деген же дагы бир балекетти жабыштыра турган бир нерсе кошулуп келиши мүмкүнбү? Жанагы эме деген Денол деген дарыны аябай рекламалап сатып атабыз азыр. Ашказандын жарасын аяктырат экен, 12 ичегин деп. Ал жана хеликобактер деген эменин тиги микробту өлтүрөт экен деп. Анан эми ошого дагы ушак деңгээлинде дагы бир нерселерди айтып атат. Ошол препаратка элдин көбү пайдалангандыктан кошкон дагы бир нерсе бар экен кошумча. Аны биздики
биле да албайт, билгенге да мүмкүн эмес, бирок ошондой биздин ар бир атуулга жугуза турган бир балекеттер келип атат деген ушундай ойлор дагы жүрүп атат да. Ушулар канчалык даражада чын, канчалык даражада ушул тиги көңүл бура турган нерселер? Сиз айткан жанагы оондун программасы боюнча мен ага кошулбаймын. Аны мен уккан эмесмин, ушундай элди азайтуу боюнча. Баятан бери мына молдокелер деле айтып атат, батыш жөөбүт деп, батыш жөөбүт менен биздин эч кандай жумушубуз жок. Биз кыргыз элибиз, биз Кыргызстан. Биздин Кыргызстанда өзүбүздүн дарыгерлердин алдында илимпоздор бар, академиктер бар. Мына ошолордун илимий жактан изилдөөлөрү бар. Мына ошого гана биз таянабыз. Анан программа оңго бул эмдөө иштери боюнча программа оңго кирбейт. Бул өзүбүздүн Кыргызстанда жана мен жогоруда айттым, мыйзам бар. Анан биздин өкмөтүбүз кабыл алып берген 5 жылдык, ар бир 5 жылдыкта программабыз бар. Биз ошо программанын негизинде иштейбиз. ООН боюнча мен андай программага мен билбейт экенмин, аны мен адамдын санын азайтуу боюнча. Ошол бул балдар фонду деп коет, бул ЮНИСЕФ деп коет, жанагындай эл аралык тендерди жарыялап, ошо тендер аркылуу сатылып алып келген вакциндер. Мен адис катары ошол алынып келген вакциндердин бардыгы бүгүнкү күндүн талабына жооп берет. Эч кандай адамдын генине дагы, ден соолугуна да зыян бербейт. Мына 40-жылга чейин эле айталы, же болбосо 17-жылга чейин айталы. Мына жанагында болдук айтып атпайбы, кыргыз эли итак аз деп атат. Көп адамдар баягы чечек оорусу, чума оорусу, кептөөрдөн көбү кайтыш болуп кеткен да. Ошол эмделген эмес да, ошол. Ошол бизде мисалы Кыргызстанда союз мезгилинде ошол мына 1960-жылдан бери кептөөр жанагы көкжөтөл сенек оорусуна каршы 60-жылдан бери башталып жасалып келип атат. Кызамага каршы мына 68-жылдан бери жасалып келип атат. Ошол эле союз мезгилинде эле балдарыбыз, ошо баарыбыз мына биз деле ошол жашта, ошол мезгилде ошол эмдөөдөн баарыбыз өткөнбүз. Эгерде кандайдыр бир кейинге мына көп адамдардын арасында азыр айтып атат, аутизмге алып келет экен, тиги акылдан азаят экен. Ал эч кандай ага илимпоздор мына эч илимий жактан бул тастыкталган нерсе да эч кандай ден соолугуна зыян бербейт. Даже ошол берилип аткан алсыздандырылган микробдор эч качан ооруду алып келбейт. Алар бизде медицинада жана антитела деп коет, ошол ооруга каршыны организмде чыгарат. Рахмат Жолдош байке. Мына бул жерде республиканын башкы эмчиси бизде колдонулуп жаткан эмдеген каражаттардын бири дагы адамга зыян алып келбейт деп билдирип атат. Бул дагы чоң билдирүү, туурабы? Сиз эмне дейин деп атасыз? Мен жооп берейин, алхамдулилла, жакшы билдирүү болду. Ошол эле учурда биз айтып атабыз, Жолдош, биздин коллегалар, биздин саламаттык сактоочулар, биздин ден соолукка күйүүчүлөр, биз глобальный бирдекенсилерге дайындаган жокпуз. Ошо 5 миллион келген ампуланын, бир вакцинанын экөөнүн алып туруп эле бизге ошонун зыяны жок экенин далилдеп бергилечи деп суранып атабыз. Масштабын эчтекени суранган жокпуз. Тажикстан менен Кыргызстан эле алып келди отурабыз, казактар менен орустар дабына эле бул вопросту көтөргөн. Бул жерден орустар уже воздон келип аткан нерселерди признавать этпейт. Азыркы глобальный мушташты көрүп атасыңар. Ал бүткүл оонду дагы, возду дагы признавать этпей калган. Анткени өздөрү изилдөө жиберип, академиктер изилдөө жиберген. Силер сарыктатып айтып кеттиңер. Сиз айттыңыз, ооруган аялдарды жууп калбаш үчүн. Ошон үчүн ооруган аялдардын жууп калбаш үчүн балдарын эле салбайсыңар, эмне үчүн баарына салып атсыңар деген суроо туулат. Ошол эле учурда төрөлгөндөн салдыңар, мейли. Сиз анда наблюдение менен салдыңыз. Иммунологдор жакшы билет. Сиз салдыңызбы гепатитке? Уктуруңуз, мен сиз сүйлөгөндөн чыккан жокмун. Салгандан кийин иммунологдор билет. Аркасынан гамма-глобулин деген сактап калуу үчүн нерсе менен кийин анан кийин наблюдение кылышат. Именно энеси ооруган балага ошол сывырытканы салат. Ал туура. Ошондой жасабай жатсыңар да. Силер миллион бардыгын эле уруп атпайсыңар. Бул экинчи. Үчүнчү, сиз карап туруңуз. Анан сиз штамдарды айтып бердиңер. Штам, сыворотка, бул вирус жөнүндө болуп аткандан кийин маселе штам боло турган болсо жооп бергилечи. Ошол эле гепатиттин аркы эркин айтып, ошо вирустан чыккан грипптин, бир чымчыктын оорусундагы, чочконун оорусунда грипп менен салса, грипптин канча штамы бар? Булар прекрасно билет, 100дөн ашык штамы бар. Бирине салса экинчиси чыгат. Ал ооруду тие албайт, туберкулезге каршы гепатитке салып атат, ал оору менен ооруп атат. Силер жакшы болмок 40 жыл мурункуга салыштырып атсаңар, жакшы болмок бүгүнкү күнү.
бүгүнкү күнү мынтип айтсаңар болмок да, 40 жыл мурун баланы ымыркайды алып келгенде таразага тартканда эле билчи. Бүгүнү алып келип атканда билесиңер, букет оорулар менен келип атат. Букет. Ал оору ымыркай төрөлгөндөн баштап. Эмне көп? Аптека көп. Эмне көп? Дары көп. Барып эле уруп атат. Эмне болду? Бала кичинекейинен ымыркай төрөлгөндөн баштап оору болуп баштады. Ошол маселе эмнеден чыгып атат деген суроо болот. Эми дагы да жооп берейин. Эми биз айтып атабыз. Ошол алып келген 2 ампуланы эле бир чычканга, же бир крысага, же бир коёнго текшерип бергилечи. Понятие бар, восприимчивость. Бул даже мындай антибиотикти бул жерге салып атканда ошодон өлүп калбаса экен ымыркай, же ымыркай эмес чоң адамга проба салат. Антибиотики, а бул болсо микроорганизм, чужеродный. Ошол кандай болуп атат? Восприимчивость балбы, балага жокпу? Бул андан тышкары чувствительность. Андан тышкары бунун токсичность деген маселе, уулук заттар бар. Бул далилденгенде сывороткалар кандай гана уулуу, ртутьтен, алюминден, формальдегидтен туруп атат. Сиз айтып атасыздар, чечишип алгыла. Мынакей Нанаева, академик Нанаева чыгарган китеп турат менин алдымда. Шашырал Зурдинов зам редактор болуп, Кыргызстандагы дары-дармектердин мынакей формуляры турат. Мына ушул жерде турат го. Ошол вакцинадан титрейт экен. Шал оору болот экен, анафилаксис шок, энцефалопатия. Бул энцефалопатия деген мээси айнып кетет, акылдан айнып кетет деген сөз. Температура ушунчалык көтөрөт экен, зуд болот экен, сып болот экен, аллергия бардыгы көрүнүп турат го. Зыяндыгы бар экенин эмне танасыңар. Барып чечип албайсыңар мындан айым менен анда. Эми мынакей, биз айтып атабыз, акырын айтканда сиз бардыгын эле пайдалуу деп атасыз. Биз акырын эле сүйлөп атпайбыз, сиз өзүңүз. Сиз мынтип айтып атасыз. Биздин тиешүүгө киришүүгө тиешеси жок. Тиешеңиз жок. Молдолор, эмне үчүн жок? Эмне үчүн мамлекет жүргүзүп аткан саясатка? Кыргызстандардын мен жараны болом, Кыргызстандын жаранымын. Ошол учурда эле менин балама сайылып атат, сиздин балаңыз эмес. Конституцияда сиз жооп бербейсиз, ар бир ата-эне өзү жооп берет конституцияда. Анан кийин мен өзүмө жооп берип аткандан кийин мен сизге кантип ишенем? Менин балам болот, сиз жооп бербейсиз конституцияга. Каждый родитель отвечает за своего ребенка. Ошол учурда мен ымыркай балама сен түсмө-түс опережай все преграды. Тоскоолдук деген бар. Мынакей бир уулуу зат кирсе, эң биринчи тоскоолдук шилекей. Кожаны айтпай эле, шилекейден барып туруп микробтор өлөт. Эгер ошонун ашказанга кирип кетет болсо, желудоктогу ферменттер күрөшө тургандан микробтор өлтүрөт. Андан кийин ашказандан кийин желудок, ошентип барана канга өтөт да, ошондон анан оорулар пайда болот. Ага чейинки адамдын өзүнүн организми күрөшөт, преградалар бар. А булар сайып аткан нерселер түпүс эле канга уруп атат. Мен киришкенге акым жок. Жана сиз айтып аткан миллион деген сомнолор бюджеттен кетип атат. Мен бюджетте налогоплательщик, мен акым жокпу киришкенге. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Мухтар Өмүракунов аттындагы коомдук фонд. Бүгүнкү күндө ушул службада, именно ушул службанын иммунизация эмдөө маселеси менен иштеп аткандан кийин адис катары мен айтып кете алам, азыркы күндө бул нерсе аныкталган. Канчалык улуу урматтуу Шайлыбек Дүйшөевич айтканына караганда, бул нерселердин баары далилдерген, аныкталган. Вакциналар коопсуздук жана эффективдүү. Эмне себептен? Биринчиден, бизде дүйнө жүзүндө өзү глобалдык масштабта бул комитет бар. Бул жоопкерчилигин алат ушул коопсуздугунун негизинде. Ушул комитет, ал комитетте иштеген адистер бул көз карандыс адамдар, эч кандай фарм-индустрияга кошулган адамдар эмес. Бул комитет менен бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму иштейт. Ушул комитет гана уруксат, кеңеш берилет ушул календарга ушул вакциналарды берилсин деп. Ал эми ушул жана айтып атпайбызбы, преквалифицированный вакцины деп. Преквалифицированный ушул дүйнө жүзүндө эл аралык талап бар. Ушул иммунобиологический препараттарды чыгарганга ушундай бир талаптар бар. Аны улуу урматтуу Шайлыбек Дүйшөевич анда сопсон билет анда. Ушунда кандай талаптар бар экен? Ушул талаптарга жооп бере турган гана вакциналарды бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана биздин республика ушул талапка жооп бергенге стандарт ЖМПге ушундай гана вакцинаны закупка кылып алабыз биз.
Мурда илгери иштеп жүргөндө ушул департамент лекарственного обеспеченияда генеральный директор болуп жүргөндө улуу урматтуу Ошолбек Жүйшевич уруксаат берген бул вакциналарга. Биз вакциналарды колдогонго уруксаат берип туруп биздин территорияда колдонгонго. Эмне үчүн азыр башкача маселелерди айтып атат? Илимий медициналык кызматкер катары, жаран катары ушул айтып аткан позициясы туура эмес деп мен жалпы өзүмдүн мнениямды айткым кетким келет. Анан ушул жалпы республикада биз болсо бүт аймактарга барабыз, адис катары мен барам. Азыркы күндө ой пикирлери медицинанын өтө коркунучтуу болуп атышат. Себеби булар азыр айтып атышат, баары биз ошолордун арасында мен деле айтып атам. Мындай кырдаал дагы эле күчөп бара турган болсо, жугуштуу оорулар тарап кетет, жайылып кетет. Анан ким жооп берет буга? Ким буга кепилдикти бере алат, чтоб тарап кетпейт деп. Ошол нерсеге да көзөлү бурулсак. Ал эми болсо мына инструкцияда атабыз, курамы баары эле сурап атышат. Бул вакцинанын курамы эмнеден түзүлөт деп. Мына мисалы вакцинанын ичинде болсо жанагы эле чочконун майы бар деп атат. Мына БЦЖ вакцинаны эси мисалы алып келе турган болсо, вакцина деген бул эмне деген сөз? Бул вакцина бул иммунобиологический препарат. Ошонун ичинде ошол эле алсыз микробтор, вирустар болот. Бирок алар болсо ооруну пайда кылбай, бирок иммунитетти пайда кыла турган нерселер. Алан эми эле вакцина талапка жооп бербейт, вакцина зыяндыгын алып келет деп берсекчи, бул биздин позициябыз азыркы мындай позиция өзү ар кандай пикирлерди, ой пикирлерди жарандырат да. Мисалы медицина кызматкерлер арасында даже ушундай суроолор болуп атат. Эмне үчүн бул дейт, может быть, диний экстремизмдин позициясы, стратегиясы болуп атабы дейт. Ушу жугуштуу ооруларды биздин республикабызда калк арасынан таратуу боюнча ушундай диний экстремизм. Эмне себептен? Потому что башка өлкөлөрдө дейт, мына 55 мусулман өлкөлөрүндө ушул вакцинация азыркы күндө өрчүп атат. Мисалы акыркы мына факт айта турган болсо, Пакистанда 2011 жылы болсо мына вспышка шал оорусу менен кеткен. Ошондо 30 муфтий уруксаат берип туруп ушу фатва берилген. Башка мусулман өлкөлөрдө эле фатва берилип, ушул вакцинаны колдонгула деген эметли. Эмне себептен биздин республика ушуларга каршы чыгыш керек дейм да, ошо биздин диний кызматкерлер каршы чыгыш. Мен макулмун. Бизде азыркы күндө улуттук национальный орган контроля деп атат, департамент лекарственного обеспечения, анчалык мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Бирок бизде башкача мүмкүнчүлүгү бар. Биз ушул вакциналарды керек боло турган болсо, саламаттык сактоо министрлиги изилдөө экспертизага жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар да азыркы күндө. Бирок башка биохимиялык жагынан изилдөө боюнча департамент лекарственного обеспечения эмеси мүмкүнчүлүгү бар. Биз азыр бул жерде отуруп баардыгыбыз тең эле бир эле максат кылып атат окшойбуз. Өлкөбүзгө жана Куранда дагы айтып кеттиңиз, Шайлообек ажы. Куранда дагы айтылыптыр, өлкөгө мындай зыян алып келбеш керек депчи. Биз дагы ошо өлкөгө биздин жарандарыбыздын арасында ушул оорулар тарап кетпесин деген негизде ушул максат менен биз дагы ушул вакциналарды кылыш керек, балдарга вакцина кылыш керек деген ушундай бир оюбуз менен кылып жасалып атат да бул иштерчи. Анан кийин жана сиздердин эле айтып келген эле лабораторияңар жок деген. Чындыгында биздин бүгүнкү өлкөбүздө лабораториябыз жок. Бирок ошол эле Орус Россия же болбосо ошол эле Казакстанда лабораториясы болуп туруп, ошол эле вакциналарды, ошол 10 түр ооруга каршы вакциналарды колдонуп бүгүнкү күндө балдарын эмдеп келатат. Ал эми сиз жанагы айтып кеткен зыян деп аткан, ошол кандайдыр бир фактыларыңыз же болбосо канчалык зыян экен ошондой маалыматыңыз болсо дагы жакшы болот эле. Биздин бүгүнкү күндө айтып атканыбыз вакциналар зыянсыз экен доказать этип ошондой жүйөлүү фактылар менен биз дагы бүгүнкү күндө айтып атабыз. Бул вакциналар зыянсыз. Ошол жана бул жерде дагы биздин адистерибиз айтып кетишпедиби? Ушуга чейин кандай ооруларды биз ушул вакцинанын негизинде токтотуп келаткандыгыбыз. Мен Ишенал Арабаев атындагы колледжинде окуйм. Атым Кайрат, фамилиям Тилеков. Эми жолдош агайга, анан Нурмахамбет агайга суроо берейин деп аткам да. Илгери мурдакы ата бабалар жашаган мезгилде медицина аябай мындай айтканда жокко тетеле да. Ами азыр жылдан жыл, убакыттан убакыт өткөн сайын медицина аябай бутуна туруп күч алып келатат да, ар кандай аябай күч алып келатат. Эми ошо медицина күчөгөн сайын ар кандай оорулар да көбөйүп атат да. Ушуга силердин көз карашыңар. Прививка эмдөөдөн өткөндөн кийин алардын оорубасына кепилдик берип атасыздар, ал оорубайт деп. Анан менин өзүмдүн энелеш тууганыбыз ооруп калды.
БСЖнын ичинде туберкулез сарык деп айттыңыздар. Ал туберкулез менен ооруп калып, ошол жерде 5 контакт 5 кишиге жугуптур. Алардын баары эмдөөдөн өткөн. Эми эмдөөдөн өтсө, эмне үчүн ал кайра ооруп калды? Биринчи суроо. Ал эмне үчүн азыркы учурда ошол эле туп диспансерде толгон оорулар, туберкулез менен ооруп калган же сарык менен ооругандар аябай көп. Эмнеге азайган жок? Алардын баары эмдөөдөн өткөн да. Ниеттерибиз жакшы бардыбыздын. Силер дагы туура түшүнөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисин эстеп кеттим. Bir adam bir жерде кетип баратканда бир нерсени чуңкур болгон болот, ошол чуңкурду бүтөп коет. Адамдар чалым калбасын деп. Анан экинчи адам ошол чуңкурдагы бүтөлүп калган нерсени алып коет. Бул жерге бир нерсе төгүлөт деле. Аны бирөө зулумдук кылып коюп кайра бүтөп койгон болуш керек деп. Андан кийин пайгамбар экөө тең сооптоо дейт. Анткени экөөнүн тең ниеттери адамдар үчүн болгон дейт да. Ошол сымал биякта биздин медиктер булар адамдарды коргойбуз деп, биздин улутубузду сактайбыз деп, оондон келген, воздон келген ошореки эмдөө дарылар, дармектерин такталды деп туруп, ошол негизинен иштеп атабыз деп жатат. Булардын пикирин мен туура түшүнөм. Себеби дегенде бул жакшы ниетте кылынып жаткан нерсе. Бирок биздин ошол Шайлыбек байке экөөбүздүн талап кылаткан маселебиз, биз дагы коом үчүн өтө ынтызар, коркунуч абалда турабыз. Биз эч качан бир исламдык бир экстремисттик уюмдардын негизинен чечилип алып бияка келген жокпуз экөөбүз. Экинчиден, азыркы учурда молдолор, эки молдо ак үйдүн жагынан кетип баратса, бомба таштап салат дегенди түшүнөт да. Андай эмес. Молдо деген канча гана мисалы карасаңар, Акаевди гана кетиришти, Бакиевди кетиришти, бир да молдо ошол жерде катышкан жок. Молдолор эч качан бир революцияларга, эч бир экстремисттик бир иштерге биз жолобойбуз. Бирок биздин негизги максатыбыз дагы биз сиздерден айтып жатабыз. Куран Каримде мен дагы айтпадымбы? Бул адам баласы пенде балким кайсы бир деңгээлде түшүнөт, кайсы бир деңгээлде түшүнбөй калышы мүмкүн, канчалык деңгээлде илимдүү болсо да. Куранда Аллах айтып жатат бизге. Силерге жөөттөр менен капыр эл эч качан ыраазы болбойт силерден дейт. Качан гана силер алардын динин өтмөйүнчө дейт. Ошол үчүн воздон келип жаткан ушундай эмдөө канча деген миллион деген жанакын эмдөө дармектерин алып келип жатасыңар. Биздин бир гана талабыбыз ошого лаборатория коюп туруп далилдеп берсеңер, чын эле бул баланча деген эмдөөдө эч бир зыяндыгы жок экен дегенде, биз ошондо гана туп базылабыз. Далилденген экен маселе. Бул далилденбей жатат сиздер тарабынан. Анан мындайча айтканда алма буш электе эле чийки үйзө эле балаңызга берип аткандай болуп жатат. Биринчи жана балдардын берген суроолоруна айтып кетейин, жанагы оору көбөйүп атат. Чынында медицина канчалык деңгээли болсо, турмушта эле бир жерде турбайт да. Эл алдыга өнүгүп өсүп не кылгандыктан жанагы азыр көп оорулар болезнь цивилизация деп коебуз. Канчалык не болсо эмес бүгүн көбөйүп атат деп айтпайсыз. Анын себеби көп. Мурун кичинекей бала, оорукчан бала төрөлүп калса, боюна жетпей, биз бүгүнкү күндө 600, 700, 900, 1 килолук балдар төрөлүп калат. Ошолорду өлтүрбөстөн алып калып атабыз. Ал албетте алар кийинчерээк 100% булар соо болот, жакшы болот деп айта албайбыз, бирок ошого күрөшөбүз. Канчалык биз көп киришип элдердин не кылганча ушунчалык оорулар да көбөйөт. Анан кийин бүгүнкү биз ичип аткан тамагыбыз, дем алып аткан абабыз бүттүк өзгөрүп атпайбы? Ошон үчүн көп оорулар ушуяктан көбөйүп атат да. Вот жана Шайлыбек Дүйшөевич айтпады, мына ртуть бар, тиги бар деп. Ар бир дарынын зыяны бар. Шайлыбек Дүйшөевич туурабы? Вот мен талма менен заниматься этем, талма менен келгенде биз дары беребиз. Анын дарынын ичинде карасаңыз 5-6 побочный действиялери болот, туурабы? Бирок ага бербешке деле мүмкүн эмес. Бу жерде деле ушундай да. Эгерде мына бу жерде ар бир нерсенин өзүнүн предельный допустимый концентрация деп коебуз, ошо адамдын ден соолугуна зыян келтирбеш үчүн допустим нерсе каралат, ошол такталат да. Ошо зыян келтирбеш үчүн ушуну эмне кылабыз. Кийин айтпады жанагы туберкулез, БЦЖ эмне сактабай жатат. Туберкулез это социальный болезнь деп коет. Биз медиктер ошо туберкулезду
канчалык биз азайта алабыз десе 8-10% несинде эле аяктара алабыз. Калганы бул социальный, это адамдын өзүнүн иммунитети, өзүнүн жеген тамагы, жүргөн жүрүшү ошодон болот. БЦЖнын бир жагы жакшы эмне үчүн салынат? Ал жанагы оор формалар болот. Туберкулездин, миллиардный туберкулез деп коет, анан кийин туберкулезный менингит. Ошо оор формаларды сакташ үчүн биз ошо БЦЖ сайылат. Так мына БЦЖ сайдык туберкулез менен эртең оорубайт деген болбойт, ал туура эмес түшүнүү. Бу жерде ар бир суроодо эмне ишенем, ишенбейм деген туура эмес коюлат да. Ар бир маселени түбүнөн караштырып, изилдөп, анан кийин айтыш керек. Буга ишенем, буга ишенбейм деп. Аты билбестирин, билбей эле ушак сөздү угуп алып эле, поверхностный бир информацияны алып эле, буга ишенбейм, ишенбейм деген туура эмес тоже. Бу жерде ар бир нерсени айткандан кийин терең аны изилдөп, анан кийин аргумент коюп эмне кылыш керек да. Туура биз силерди да түшүнөбүз. Силердики да биздики да ар бир максатыбыз бир. Биздин коомчулукка зыян келтирбеш үчүн карашыбыз керек. Врачтар деле адам силерде, врачтардын да балдары бар, небелери балдары бар. Алар деле ар бир нерсени жасаш үчүн баардыгын карап чыгат. Бүгүнкүдө мына лаборатория жок экен деп койбойм деген болбойт уже. Мен деле өз балдарыма сайга кылгам эмден. Аны кылыш үчүн өзүм балама уруксат бериш үчүн баардыгын карап чыгабыз. Пайдасын, несин карап туруп, андан кийин жазалат. Бүгүнкү күнү сиз билесиз, антитела деген нерсе бар, Антителага окшогон бир затты, препаратты дүйнө жүзүндө бирөө таптыбы? Тапкан жок. Антитела деген бул мындай препарат Аллах берген. Биздин өзүбүздүн организмибизде канча микробтор бизге кирбесин, ал сактап турат. Ал миллион деген микробторду. Сиз айттыңыз, департаментте өзүмө каршы келип атат. Мен ошон үчүн чыгып атам бүгүнкү күнү. Ошол убакта бул бизде текшерүү деген жок департаментте. Мен силерге айтып кетейин, признание деген вопрос бар. Мы только признавали препараты, потому что нам преподнес своими данными ВОЗ или фирма. Ошон үчүн биз ошолорго ишенип алдык. Мына бүгүнкү күнү Куранын аркы эркеле таянып, ошол туура эмес экен деп атам. Текшерип бергилечи деп атам. Ошол эле учурда силер айтып атасыңар, азыр конечно единомышленниктер келип атсыңар. Бизге ошол эле интернеттен карап көрсө, балдар укмуштай академиктердин далилдерин алып келет. Силердин эле медиктер, врачтардын ичиңерде карамакшы чыккан нерселерди көрүп атабыз. Бизге ошол таң калыштуу болуп атат. Мен силердин врачыңармын, мен силердин коллегаңармын, мен деле күйөм. Мен кес-кесте молдолор врачевание менен заниматься этсе тыйып атам, урушуп атам керек болсо. Силер өзүңөрдүн ишиңерди белгиле деп. Анткени медицинаны мен билем. Ошол эле учурда Харьковдо окуп жүргөндө Вивари деген маселе бар болчу. Вивари. Ал жерде крысалар менен иштеп, ар бир препаратты киргизип, анын укум тукумуна чейин кандай таасир берип атат изилденгенбиз. Андай нерсе бизде жок Кыргызстанда. Биз ошону түзүп алалычы деп атабыз, чогуу. Сүйлөшүп, миллион вакциналар сатып алганча 1 миллионду ошол жака койрот эле изилдене алчы. Ошол эле жерде биз албай эле коелу, мына Европаны, Россиянын мел жөнүнө коелу. Казак Аманжолова деген жакшы академик окумушту бар. Ошол изилдениптир. Крысаларга бериптир. Ошо вакциналарды берсе, биринчи тукуму уже зачатие, жанагы балалуу болушка уже күмөн пайда болуштуптур. Экинчи поколение крысалар уже балдары өлүк туулуп атыптыр. Үчүнчү поколениеде уже боюна бүтпөй атыптыр крысаларды. Ал изилден далилдерин алып келип атат. Ага эмне деп жооп беребиз? Ал изилденип атат да. Крысаларга байнойнорго. Ошол эле учурда токсичность, уулуу зат экен бар экени бар, бул жерде канцерогендерди кошот. Жанагы микробтон кандан тургандан кийин аларга консерванттарды кошот. Баягы микробтор кан бусулуп кетпеш үчүн көп нерсени формальдегид даже кошуп атат. Ал уулуу зат экени белгилүү да. Урматтуу бир туугандар. Эми карап туруңуз эми. Предельно допустимая дозаны карап көргүлөчү. Бул белгилүү предельно допустимая доза бар. Ошонун ичиндеги формалин, формальдегид, алюминий, ошолор ртуттун предельно допустимый дозаны биз балдарга канча берип атабыз? Аш жанагы таблицада канча экенин карап көргүлөчү. Он же привилегия. Ашып кетип атат да. Силер айтып атасыңар, почкадан выделяться этет, печенден, кичинекей ымыркайдын почкасынан печень иштебейт да, чын айтпайлыбы, туурабы? Биз даже коркконубуздан силер бөбөктөрдү 3 айда сок берип баштай турган болсоң, натуральный алманын согун 3 тамчыдан гана берип башта деп туруп коркобуз го. Оору пайда болуп калбасын деп. Ошонун жөнүндө сөз болуп атат, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн жалпы келип туруп ушундай изилденели. Мусулмандар, биз жалпыбыз баары эле сиз деле мусулмансыз, сиз деле мусулмансыз. Ошон үчүн мусулман катары күйүп атабыз. Мен ал убакта түшүнбөпмүн. Признание дегенде эле ошо капырлардан, ошол эле еврейлерден келип аткан нерселерди, фармация, таблеткалар кантип чыгып атат, ким бизнес кылып атат, мен силерден жакшы билем аны. Ошол эле учурда сиз суроо бердиңиз, ушул эле вакциналарды кантип производить этет, аны да жакшы билем.
паразитарный микроб деп коет. Бул тим эле ыплас жаман нерсеге көбөйтмөйүнчө көбөйбөйт, кислород тийсе өлүп калат алар. Паразитарный укмуш, ошон үчүн паразит деген сөз ошодон чыккан. Ошодон бөлүп чыккандан кийин сакташ үчүн жанагындай заттарды кошот, ал тетиги бузулуп кетпеш үчүн. Ал зыян экенин далилденип атат да. Ал зыян эмес экен деп эч ким далилдеп берген жок да бүгүнкү күнү бизге. Ошол жөнүндө сөз болуп атат да. Ошол эле учурда айта берсек, зыян келтирген нерселерди берден айтып кеттик. Эми ошондой зыян, даже летальный исход деп аткандан кийин, бала өлүп калышы мүмкүн деген показания берип аткандан кийин, менин балам ошонун ичинде болуп калышы мүмкүн деген ой пайда болуш керекпи менде? Мен коркуу пайда болуш керекпи деген маселе туруп атат. Келгиле изилдейин эле деп атабыз. Ошол эле иммунологдор, орустар, казактар укмуш-сонун изилдөөлөрдү. Сиз айтып атасыз, араб өлкөлөрү колдонуп атат деди. Ошол эле учурда анда алып көрөлүчү, эмне үчүн Япония тыюу салып койду 2 жашка чейин прививканы? Эмне үчүн Франция, Европа, Америка өздөрү кайрадан караштырып, кайрадан прививкаларды башкача өзгөртүшүп атат? Ошол вопросту эмне үчүн косколбойбуз анда? Япония 2 айдан баштайт, алар төрөлгөндөн баштап гепатит. 2 жылдан баштайт. Жок, жакшылап карап көрсөңүз, календарына. Карагыла. Мейли даже 2 айдан баштасын. Мейли даже. Төрөлгөндөн баштайт. Япония алар алдыга кеткен. Япония менен бизди салыштырып болбойт. Алар бардык бир, даже клешевой, японский клешевой энцефалитти жасайт алар. Ребенок находится в спячке, он совсем безактивный. Эми келип атат. Ошон үчүн иммунитет деген никаких иммунитет деген сөз жок ымыркайда. Баланы коргош керек. Баланы коргош керек. Ошон үчүн айтып атам, биз биринчи күндөрдө эле ошол спячкада жаткан нерсени коскоп алып тур. Кийин балдарыбыз оору болуп калып аткан ошонан эмеспи деген сурооду коюп атабыз силерге. Эми силер изилдедик. Силерден өткөн академиктер ошо интернеттен балдарым карап көргүлөчү. Кандай ошо американец, Европа, Германиядагы россиялык ученыйлар казактарды айтпай эле койгон. Биз тажик менен кыргыздар алып келгиле, бергиле, кала беребиз, биз ала беребиз деген эле тажик менен кыргыздар болуп атат бүгүнкү күнү. Никто не все пересмотрели вопрос вакцинации, только остались таджики и кыргызы. Это тура. Бала коюн. Например, Тажикстан, Кыргызстан менен эмес, Казакстан бизден ашып кетти. Азыр алар Казакстан былтыр жаңы пневмококковый киргизди. Против папилломы вирус человека киргизип атат. Уже алар 12 жугуштоорго киргизип атат. Эмне үчүн Казакстан? Россия киргизип атат. А биздин только каражат карыш биз киргизе албай жатабыз. Финансово чечилбестен. Мына жакынкы күнү Жалабатта турецкий лицей бар экен, Себат деген. 28 бала жана тепке оорусу менен ооруп. Биздин дарыгерлер өткөн неделе жума барып, ошо жерде 435 окуучу окуйт экен. Ошол жанагы 28 бала менен контакт болгондордун арасында эмдөөдү жүргүздүк. Мына бүгүнкү күндө ошол жанагы тепке оорусуна контакт болгон балдардын бирөө да ооруган жок. А то 28 бала ошол жерде ооруп, ал бардык региондордон барып, ошол мектепте окуйт экен. Мен ойлойм, эмдөөдүн жыйынтыгы бар. Эмдөө мына көп ооруларды биз жана жогоруда айтып кетпедик, бүгүнкү күндө эч кандай оорулар жок деп. Бул жардам берип атат да. Ошон үчүн биз жаш балдарды сактап калышыбыз керек, жугуштуу ооруларды. Жанагы 2006-жылы Казакстан ошо вакциналарды өздөрү сатып алат тендер боюнча. Ошондо бир вакцина сатып алып, реакция жүрүп кетип, ошондо мамлекет $7 миллион акча каражат бөлүп, ошондо өздөрү лаборатория курган. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаков. Негизги ойлордун баардыгы айтылды көрүнөт. Кайра бир нерсени эзе бергенде пайда жок. Бир чоң маселе ортого чыгып отурат. Бул маселе бар экени айдан ачык белгилүү болду. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, мындан ар бирибиз жакшы тыянакты чыгарып алабыз го деп эсептейбиз. Шайлообек ажы айткандай, ар кимибиздин, балдарыбыздын ден соолугу, келечеги ар бирибиздин өзүбүздүн колубузда. Ар бирибиз өзүбүз жооп беребиз балдарыбыз үчүн, мыйзам алдында, Кудай алдында жана өзүбүздүн тиги мамлекетибиздин алдында. Андан сырткары биздин адистерибиз бар. Ушундай өкмөттүн маянасын алып, милдетин алып, ушул ден соолук маселесин чечүүнү мойнуна көтөргөн. Алар өздөрүнүн пикирин айтып, гарантияларын, кепилдигин берип олтурат. Бул сөзсүз
жакшы деп, биз ага ишенбей койгонго дагы биздин аргументтерибиз жок. Ошондуктан ар ким өзүнө жараша тыянакты чыгарып алат деген ойдобуз. Ушуну менен урматтуу катышуучулар, ушунча омоктуу ойлорду айтып, көрсөтүүгө катышып бергендигиңиздер үчүн баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен көрсөтүүбүз аяктады. Эмки жолугудан жолугушканча сак саламатта болуңуздар.